Din negizleri sözdөрдүн бири-бирине идафа, илик жөндөмөдөгү аныкталуучу менен аныктоочтун кошулуп айкалышуусу жолу менен куралып, белгилүү бир илимге энчилүү ат катары колдонулуп калган. Анын энчилүү ат катары аныктамасы тууралуу төмөндөгүдөй айтылат. Алла Тааланын ысымдарын, сыпаттарын, иштерин жана махлуктардан, жаратылгандардан, периштелердин, пайгамбарлардын, олиялардын, имамдардын абалдарын, башталыш жана кайра тирүүлүүнү, философтордун усулдарына ылайык эмес, ислам эрежелерине ылайык изилдөөчү жана ыйманга байланыштуу нерселердеги шек күмөндөрдү кетирип, якинди пайда кылуучу илим. Акыйда илими кайсы илим дейт? Демек, акыйда илиминде эмнелер айтылат десе, айтат: Аллах Тааланын ысымдары, Аллах Тааланын сыпаттары, анын афал иштери жана махлукаттардан периштелердин, пайгамбарлардын, олиялардын, имамдардын абалдарын, башталыш ал-мисак качан башталган, жана кайра тирүүлүү, өлгөндөн тирүүлүү, ошолордун бардыгы философтордун усулдарына ылайык эмес. Философия илимдерин карманып, алар өздөрүнүн акылына таянып айткан эрежеге ылайык эмес, балким шариаттын аалымдарын айткан жолу менен, Куран сүннөтүн жолу ылайык ушул акыйда болот. Кээ бир адамдар ислам акыйдасына философияны кошуп жиберишет. Адамдарга акыл эсти кошуп айткысы келет, жок андай эмес. Биз кээде фалсафа деген сөздү колдонобуз, бул акыл эстүүлүк деген мааниде гана. А болбосо философиянын эрежелерин колдонуп акыйданы менен негизделбейт. Кээ бир адамдар ошо философияны акыйдага кошуп жиберет дагы, ислам философиясы деп башка деп отуруп, акыйдабыз кээде туура эмес жакка кетип калган жери бар. А чыныгы акыйда философиянын, философтордун усулдарына ылайык эмес дейт. Ислам эрежелерине ылайык изилдөөчү жана ыйманга байланыштуу нерселердеги шек күмөндөрдү кетирип, якын кап келе турган илим дейт. Көп суроо берет. Кантип якын келет? Мына акыйда окуп келесиз. Якынды шубхалар бузат. Мындай болсо кандай болот? Мындай болсо кандай болот? Мындай болсо кандай? Сенде суроолор көп. Тоок мурда жаралганбы, жумуртка мурда жаралганбы? Нан улукпу, Куран улукпу? Апаңы жакшы, атаңы жакшы көрөсүңбү деген бир жообу жок суроолор бар да, ошонун бардыгынын жообу бул жакта бар. Демек, адам якынга жетиш үчүн акыйдасындагы шек шубха күмөндөрдөн арылыш керек. Ошол арылуунун жолу мына ушул акыйда китеби үйрөтөт, урматтуу бир туугандар. Демек, якынга киргиң келе турган болсо, акыйдаңы бекемде деген сөз ушундан келип чыгат. Дин негиздери келам илими деп да аталат. Неге келам деп аткан? Анткени бул келам. Эгерде жөн эле адысында калам болуп калат да. Кыргыз тилин тамгаларда бир эле тамга болуп, айтылышка жазылып кете берет. Мисалы үчүн муну А деп окуйбуз, муну А деп окуп кете беребиз билген үчүн. Бирок араб тилинен кирген сөздөрдү туура окуш үчүн калам деген сөздү эки А менен эмес, биринчисине э коштуруп келам деп жазса, ошондо калам дегенге жакыныраак болуп калат. Мисалы үчүн алхамду дегенди түрктөр жанагы элхамду деп окугандыгы, ошону тамга менен жазган, латын алфавит жазганда А деп жазсам да алхамду деп окуп калбасын деп, ошол ал дегенге жакыныраак болсун деп э арибин колдонгон кербези. Бул жанагы айла кеткендеги сөз. Ансе дагы калам деп айткан болсо, азыр жанагы туугандар жазып жүргөндө бисмиллахир-рахманир-рахим деп, анан калам деп жүрүшөт, эми ал транскрипция кандай айтканды ошондой кете берет. Мен ойлойм, барып булардын бардыгы араб тилиндеги тамгалар менен жазылса, талаш чыкпай калат иншалла. Анткени алар сүйлөгөн маселелердин эң белгилүүсү жана ал тууралуу бири-бирлери менен көп талаш татышкан маселе келем, Алланын сөзү тууралуу маселе болгон. Эмне үчүн илмул калам деп айтып коет десе, калам деген сөз бул сөз деген сөз. Акыйда илиминдеги эң көп изилденген маселелердин бири Аллах Тааланын каламы, сөзү жөнүндө сөз болот. Мисалы үчүн Курани Каримде Фатиха сүрөсүнөн кийинки сүрөнүн аты кайсыл? Бакара. Неге? Бакара сүрөсү канча аяттан турат? 260 канча аяттан турат? 286 аят. Ошонун бардыгы уй жөнүндөбү? Жок. Көпчүлүк аяттарда уй айтылынган. Жөөттөр уй соёбуз dedi, анан кайра мындай тигиндей dedi деп белгилүү окуя камтылынган үчүн жалпы сүрөнү Бакара сүрөсү деп койгондой эле, акыйда маселесинде көп жерлеринде Аллах Тааланын каламы, сөзү туурасында мубахаса жүргүзүлүп, акыйда аалымдар жок, андай эмес, мындай эмес, мындай деп Куран жөнүндө маселе болгон себептен илмул калам деп айтылып калынган. Илмул калам деп. Аны
Kebir akidadagi adamlar ilmül kalam dep aytsa astagfirullah antip aytbaş керек. Андай эмес. Эч кандай мында проблема жок. Акыйда илими, таухид илими, kalam ilim aytıla berет бардыгы. Ошондон улам илимдин бул түрү ушул маселенин аты менен аталып калган болушу мүмкүн. Ошондой эле кээ-бирлердин пикиринде бул илимдин келам деп аталып калышынын себеби сөздүн, келамдын толуктугунун ачыкка чыгуусу акыйкаттарды баяндоо жана туура нерселерди көрсөтүү аркылуу болот дейт. Ушул акыйда илим менен келам толук ачыкка чыкты бизге дейт. Ошондон маанини толук биз билдик дейт. Аллахтын жиберген акыйкат сөзүнүн мааниси ушул илимди окугандан кийин дагы толук ачыкка чыкты деген маани дейт. Бул болсо ушул илим аркылуу гана болот. Демек, Аллахтын бизге айткан динди туура түшүнүү, диндин акыйдасын, маңызын туура түшүнүү акыйда илими менен болгон себептен ушул илимди илмүл калам дедик. Анткени Аллахтын каламынын маанисин толук бизге жеткирип берген илим мына ушул дейт. Ошондуктан бул илимдин өзү метафора катары кыйыр мааниде kelam деп аталып калды. Кээ-бирлердин пикири. Андан сырткары төмөндөгүдөй ойду айтылып жүрөт. Акылга таянып, изилдөөнү жана аргументтүү далилдерди жактырбоочулардан Алла Тааланын сыпаттарына жана иштерине тиешелүү маселе тууралуу суралган убакта биз бул жөнүндө сөз кылуудан тыйылганбыз деп жооп беришер эле. Ошентип бул ысым бул илимге карата белгилүү болду жана басымдуулук менен ага энчилүү ат болуп калды дейт. Кээ-бир адамдар Аллах Таала жөнүндө, Аллахтын сыпаттары жөнүндө акылга таянып сүйлөшөт да. Акылына салып, Кудай Таала мындай, Кудай Таала мындай деп. Акыйда илиминдегилер жок, ушул маселеде биз калам айтпайбыз. Биз калам сүйлөбөйбүз. Биз ушул маселеде Куранды гана, хадисти гана угабыз, акылга таянбайбыз деп унчукпай калган себептен булар калам айтпай коюшту деп ошондон илмүл калам болуп калды дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Анын идафа, илик жөндөмөдөгү аныкталуучу менен аныктооштун кошулуп айкалышуусу тарабынан караган убакта негиз үстүнө башка нерсе курулган нерсе. Ал эми дин акыл ээлерин жакшылыкка жетектөөчү Кудай тарабынан түшүрүлгөн тартип. Ал тартип ислам. Алла Таала айтты: "Инна дина индаллахи ислам." Ал эми дин акыл ээлерин жакшылыкка жетектөөчү Кудай тарабынан түшүрүлгөн тартип. Акыл ээлерди жакшылыкка жетелей турган Кудай тарабынан түшүрүлгөн тартип. Адамдар эмнеге динге каршы чыгышат? Эмнеге динди жакшы түшүнөт? Анткени адамдарга жакшылык караш. Эгерде динди адамдарга жакшылык караш келсе, Кудай Таала тарабынан акыл эстүүлөр үчүн жакшылыкка жетелей турган тартип деген дин деп түшүндүрүп коюшат. Эч эсибизден чыкпаш керек. Дин деген эмне деп бирөө сураса, бул акыл эс жоктургун тиешеси жок деп айтыш керек. Бул акыл эстүүлөр үчүн. Акыл эстүүлөрдү жакшылыкка жетелей турган тартип. Акыл эстүү болсо биринчи шарты, жакшылык карай турган болсо, ошо Кудай тарабынан түшүрүлгөн тартип, ушул дин дейт Куранга келет. Аяттын мааниси чындыгында Алланын алдында кабыл болуучу дин бул ислам. Чындыгында Алланын алдында кабыл болуучу дин бул ислам дейт Али Имран сүрөсү. Ошондой эле Алла Таала дагы минтип айтты дейт. "Ва радиту лакумул ислама дина." Аяттын мааниси исламды силерге дин катары ыраа көрдүм дейт. Кудайым жакшы көрүп берген дин бизге. Карасаңар аяттар келгенде аяттын мааниси дейт. Аятта айтылгандай деп айтпасын, аяттын мааниси деп аткандагысы ошол аятты мен түшүнгөндө маанисин айтып берип атам деп өзүн этият кылат автор бул жерде. Ошого Куранда айтылган деп кыргыз айтып берсең, анда күнөөкөр болуп каласың. Куранда антип айтылган эмес, Куранда айтылгандын маанисин айтып атасың сен. Ошон үчүн аяттын мааниси деп айткан туура болот. Түшүнүктүүбү туугандар? Аяттын мааниси исламды силерге дин катары ыраа көрдүм дейт. Башкача айтканда силерге дин катары ыраа көргөнүмдү билдирдим дейт. Яны Кудай Таалам динди бизге берип туруп, ошол жакшы көргөн жакшы көрдүм деп дагы билдирип коюп атат. Эгерде бир адам сени жакшы көрсө, көзүнүн карегинен билип каласың, бирок оозу менен айткан болсо печатталгандай болуп калат да. Ошол себептен жакшы көргөн үчүн дин кылып берди бизге. Бирок жакшы көрүп дин кылып ыраа көргөндүгүн да Кудай Таалам билдирди. Демек, мында биз шек шубха болбош керек. Ислам динден башка динди Кудай Таалам азыр жакшы көргөн жери жок. Бардык өкүмүн бүтүрдү. Дин деген сөз баш ийүү,
moyun sunuu, sıylık jana jaza, esep kısap degen maanilerde de koldanıladi. Din deymiz bu. Din günü de. Esep kısap günü degen. Esep kısap gündün жалгыз koçoyunu Kuday Taalam. Bul dünede sen adek ayta berişi mümkün. Kolungan gelet, moyunun sındırasın, kamaysın, öltürösün, başka kılasın. Biroq çыныğı esep Kudayın astında bolot. Oşol jerge barganda senin biligin dagı, baylığın dagı, güçün dagı, ilimin dagı hiç nerse ötpöйт. Al jerde tübölüktü, tüptüz hakikat bolot. Maliki yevmiddin, muna oşol esep kısap gündün eesi bul Allah Taala. Bul manilerge ılayık din tutungan adam moyun sunuuçu. Akirette sıylık jana jaza esep kısap boloru moyun kalgan musulman adam jana al pendelerin en jakşısı. En jakşı pende uşulарды bilgen adam. İşenişip degen söz gelet bizdin tekste. İşenim şektenүүnü kabul kılbagan bekem çeçim. İşenim degen emne? Şektenүүnü kabul kılbagan bekem çeçim. Kudaydı жалгыз dep işendin mi bürö gelip yok Kuday ekö dese oylanıp kala turgan bolsa demek sendeki işenim emes. Sendeki bar malumat ele sendeki. İşenim şektenүүnü kabul kılbagan çeçim oşol işenim bolot. Yakin işenim. İşenim yakins işenim bolboyt. Bürö imanın bar eken biroq yakinin jok eken degen söz yok. İman yakin menen gana iman bolot tuğanım. İman yakin menen gana iman bolot. Anı menen alamdardın Rabbisine din tutunuşkan nerselerden bayanı degen söz gelet. Başkaça aytkanda anı din katары karmanışıp alar kulu Allah'dan sıyılık kütüşken nersenin bayanı tuğralı malumat. Bizim akidabız bizim dinimiz. Akidanı karmanabız, oşol karmanganыбыз üçün Kudaydan jakşılık ümit kılabız. Biz Kudayga işengen etikatыбыз uşul akidany karmanуу menen bolot. Akida bizdin dindin özögü, bizdin özübüzdün musulman katары kalıptanуубуздун özögü. Alam degen bardık jaratılgan nerselerge taandı kısım. Kur'an'da elhamdülillahi rabbil alamin dep gelet, alamdardın dep. Alam degen sözü Allah Taala'dan başkanın bardığı alam dep aytılaveret. Alamlar Allah'tan başka ösündükler alamı, canavarlar alamı, bütün de alam. Allah'tan başkanın bardı, mahlukatlardan bardı alamı koşuladı. Rabbi degeni İmamul Huda Abu Mansur aytdı. Rob sözünde 3 mani var deydi. Sıyınuğa tatıktı zat, ilah, kocoyun başkargan, ar bir nerseni özünü ılayık tarbiyalooçu. Ar bir nerseni özünü ılayık tarbiyalooçunu bardığımız bilebiz. Temirdin özünün terbiyesi var. Topraktın özünün terbiyesi var. Toprağa kaysı bir dengelde su koyup, kaysı bir dengelde gün bersen, oşol öndürüp çıkartıran kaysı etke An terbiyesi mına uşunday. Uydun özünün terbiyesi, koydun özünün terbiyesi var. Bardık mahlukatlardan terbiyesi buzulgan bul adam gana. Oşonun için bizge Kur'an düşürdü. Kur'an'da karmansak gana adam boydan kalabız bol bolsam ayvandan ayırmabız yok bolup kalar. Tağırağı din. Dindi karmansak oşol Kuday Taalam çürgön taza arı insan, pak insan boydan kalabız. Eğer de din karmanmasa ganda ayvandan ayırmabız yok kalat. Wallahu alem bis savab.